Кыштын ызгар күнүндө ачкачылыктын каарын тарткан эки адам бай жашаган айылдашына келип тамак сурашат. Бай адам экөөнө бирден кап буудай берет. Алар ыраазычылыгын билдирип үйүнө кайтышат. Биринчи адам жарым кап буудайды жегенге, калган жарымын жазында талаага сепкенге калтырып коет. Күзүндө ал мол түшүм жыйнап, бай адамга бир кап буудай кайтарып берейин деп келет. Абдан жакшы. Бирок мен сага берген буудай эми меники эмес, сеники. Андыктан эгерде мени ыраазы кылгың келсе, бул буудайды муктаж болгондорго бер. Экинчи адам болсо буудайдан нан бышырып жей берип, акыры түгөтөт. Анысы түгөнгөндө кайрадан бай адамга келип тамак сурайт. Анда бай адам: "Мен сени өмүр бою азыктандырат деп ойлодуң беле? Сен берки досуңдан үлгү алып, жартысын талааңа сейип койсоң, азыркыга жегенге тамагың болот эле го. Эми мен сенин жалкоолооңду колдойт деп турасыңбы? Ачка болсоң досуңа барып, бир кап буудай сура. Ал сага чын көңүлдөн берерине мен толук ишенем. Бирок билип кой, эгерде тамакты тое жегиң келсе, мурдагы катаңды эч убакта кайталаба. Жазында талааңды жалкоолонбой иштет." Ушул сыңары Кудайдын сөзүндө мындай деп жазылат: "Эринчи кол жарты кылат, аракетчил кол байытат."